Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен күз мезгили жөнүндө түшүнүүгө алабыз. Балдар, күз бул жаратылыштын ажайып мезгили болуп саналат. Бул мезгилдин дагы башка мезгилдерге караганда өзүнчө бир айырмачылыктар бар. Келгиле анда айырмачылыктарын чогуу билебиз. Күзүндөсү асман көк болуп, табы кайта түшөт жана баары бир да күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн болсо аба салкын болот. Жана дагы балдар, жайы менен жапжашыл болуп турган жалбырактар секиндик менен күн сайын сары түскө боело баштайт. Ал эми башка мезгилдерде эле бул мезгилде дагы 3 ай бар. Алар сентябрь, октябрь жана ноябрь. Күз мезгилинин жакшы жактарынын бири бул күздүн биринчи эле айынын сентябрь күнүндө биз каникулдардан келип, каникулдарыбыз бүтүп, мектепте окууну улантабыз. Жана дагы балдар, күз бул түшүү мезгили деп дагы аталат. Себеби биз айланабыздагы баардык жер жемиштерди, мөмө жемиштерди чогулта баштайбыз. Себеби балдар, күздөн кийин кыш мезгили келет. Ошондуктан биз кышка даярданышыбыз керек. Алтын күздө сапсары, араласам бакчаны, айлана бүт шанданып, капыстаган ырдай баштады. Мынакей балдар, бүгүн биз силер менен күз мезгили жөнүндө түшүнүүгө алдык. Анда эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.